Өзгөн районуна караштуу Жалил Токторбаев атындагы Куршап ооруканасына тез жардам унаасы берилди. Аталган унаа Куршап өнүктүрүү фонду тарабынан сатылып алынган. Бүгүн атайын иш-чара өтүп, Куршап айыл өкмөтүнүн жаштары оор кырдаалда илдет менен күрөшкөн дарыгерлерге ыраазычылык билдиришти. Тез жардам унаасы 13 000 АКШ долларын түзөт. Кеткен чыгымды аталган айылда жашаган тургундар жана учурда чет өлкөдө иштеп жаткан Куршап айылынын мигранттары чогулткан. Көбүнесе басым жасалган бул Куршап жергиликтүү калк көп жардам берди. Бизде поколение деп коебуз. Ар жаштын өкүлдөрү, мисалы 83, 84, 85, 90 ушул 69-жылкы агаларыбыздан баштап 94-жылкы инелерибизге чейин эжелерибиз, карындаштарыбыз жапа тырмак киришип, ушул демилгени биз көтөрдүк, колдоп беришти. Нан жок мезгилде. Куршап өнүктүрүү фонду буга чейин да кайрымдуулук иштерди уюштуруп келген. Пандемия учурунда социалдык жактан аз камсыз болгон жарандарды тамак аш менен камсыздаган. Ошондой эле 2 үй бүлөгө каражат топтоп турак үй салып беришкен. Аталган фонд 2018-жылы түптөлүп, айылдан чыккан жарандардан куралган демилгелүү фондко айланган. Фондун негизги багыты Куршап айылын ар бир тармактан өнүктүрүү болуп эсептелген. Бунун эң биринчи кадамдары ушул орозо маалында элге, мындай айтканда, аябай жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө азык-түлүктөн жардам берип башталган. Андан соң ушул 2 аябай турмуш шарты оор 2 үй бүлөгө үй салынып берилген. Андан соң ушул узундугу 1-2 километрге жакын ушул биздин Алмат Орозбаев көчөсүнө брусчатка төшөлүп, тротуар, пешеходный тротуар жасалды. Учурда Жалил Токторбаев атындагы Куршап ооруканасында 3 тез жардам унаасы бар. Ал эми жаңы алынган тез жардам унаасы оорукананын төрөт бөлүмүнө берилди. Иш-чаранын катышуучулары жана айыл аксакалдары унаа жалангана кубанычтуу күндөрдө иштесин деп бата кылышты. Уюшулуп, топтоп, өнүктүрүү фондун түзүп, бизге жакындан жардам көрсөткөнү бул деген сыймыктана турган иш. Бул деген кубана турган иш. Кудай кааласа бул тез жардам унаасы элге кызмат кылат, ак кызмат кылат. Себеби дегенде жана айтып кетишти, бул роддомго гана бөлөт. Ошондой эле элдин тилеги аткарылып, төрөй турган аялдарды гана тез эмеге бөлүмүнө ташып турса деген ой тилек менен сөздү аяктайын. Куршап ооруканасында жалпы 38 дарыгер, 173 орто медициналык, 73 кичи медициналык кызматкер эмгектенет. Тез жардам унаасынын берилиши жалпы оорукана кызматкерлерин гана эмес, элеттиктерди да кубандырды. Шине менен ташыдык төрөп аткан аялдарды түзбелде. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.